Мен биринчи өргөндө абдан уялчумун. Өзүм уялып, эшти илип алып, өзүмчө жашырынып өрчүмүн да. Бул өрүм 3 түрү бар. 12, мен азыр 12 өрүмдү өрүп атам. Дагы 3 илме деп коет. Андай өрүм да бар, 6лык өрүм да бар. Өрүмдүн түрлөрү бар да. Бирок азыркы кезде жаштарыбыз билбейт. Мен ушул боюнча кол өнөрчүлүктөн сабак берем. Сиздики мындай бүт териден экен да, кайыш алды өрүп атканыңызды карап турса, жана мынчалык бул эмненин териси? Бул ичке болгон себеби эчкинин териси. Эчкинин терисин мен биринчи эчкини союп өзүм жейм. Андан кийин терисин болсо жыдытып, илгеркидей эле жыдытып, аны жана чачалгандай эле алып, тасалап, анан кургатып алам. Кургагандан кийин ушундай терини бычак менен кесиш керек да. Кургаткандан бычак менен кесип, 12-ни кесип алам. Анан кийин камчы өрүп баштайм. Мынчалык түйшүк тийиш, анан муну эмне кыласыз сатасызбы? Бул менин наным десем да болот. Бул менин наным да. Киреше булагы турат. Киреше жакшы түшөт. Бул бир камчым турат 1000 сомдон сатылат. Себеби могу көрүп жатасыздар, бул эликтин туягы. Ушул эликтин туягын мен атайын кегет айылынан алам, секрети жок эле айтып коеюн. Ошол жактан сатып алам. Буну болсо кадимкидей эле тасалайбыз. Балам жардам берет. Бул жерде таанышып коюңуздар. Балам Талантбек уулу Данислан. Бул балам көбүнчө жардам берет, туяктарды тасалап берет, эмелерин наждак менен тасалаш керек да. Карасы кетип калып, ошондо кандай болуп калат? Бул балам айтып берсин да, анткени бул балам иштеп калат ушу менен. Кетет да. Буну да мынтип тазалап отурганда жалтырап чыгып калат, анан кийин буну бүткөндөн кийин дагы бир кийизден мынтип тазалап неткенде анан жалтырап калат да. Ошол себептен Эми канча күндө бүтөсүң ушинтип? Бул өтө көп талап кылынат. Бир күндө кылса болот. Отурсаң, такай отурсам. Кечке ушинтип майда экен бирок аябай. Бул жерин эле мынтип жалтыратып койбостон, бул жагын дагы жалтыратып эме алабыз да. Мен жалтыратып берем, апам калганын бүтүрөт. Анан алдын кырып алдыңар, даярдадыңар, анан мен муну пока балам сен тасалай бер. Балам тасалап ыраазы болбойм да. Мунун үстүнөн текшермейм бар. Анткени мен өзүм так кылганды жакшы көрөм да. Текшерип могунучу жөн эле мынтип койбостон, мунун бүт баарын тасалаш керек. Моундай кылчу. Аябай тасалагандан кийин гана жалтырайт, жөн эле жалтырбайт. Муну мен бир жарым саат отуруш керек, көрдүңүзбү, мынтип туруп. Анан могу жеринде кемтик калып атпайбы? Аны да жок кылыш керек. Муну аябай тасаласа тегиз болот. Анан муну эркектердин жумушу, чынын айтканда. Жана бычак курчатабыз го. Ошого алып мен алдыртам. Булар тегистеп, атайын кырып, булар баарын түстөп, муну жөн эле мындай болбойт да. Өгөгө салам, тегистейм, бул жер тегистелет, бул жери да тегистелет. Анан барып анан отургузулат камчыга. Моундай болуп отурат да. Бул мен мурда дайындап койгон камчым. Өрүп, сабын, булардын баарын тиккем өзүм. Муну тешет, колдуку да, кол менен гана жасайт. Анан кийин муну мындай кылганда муну тешип алабыз. Бул жерин тешкенден кийин жөн эле мык урулбайт. Бул жерге атайын мыгы бар. Жумшак мык болот. Ошону муну тешип алгандан кийин акырын гана бөрктөп деп аталат. Бөрктөп отуруш керек да, мындайчы. Ошондо гана камчы бекем орнойт. Бирөөбү ак, бул жаш эчкинин териси. Ак болот, жука, ичке, көрдүңүзбү? Ичке. Бул болсо башкача, бул тоот экенин. Карап көрүңүзчү, тоот экенин эмеси. Катуураак бул, и өңү да башка. Ошо айырмалары болот да, ошоларды мен алып келип, анан өзүм иштетип, анан кийин кесип, ошондо пайда түшөт да. Сатып алганда биздин акчабызга чыкпай калат. Өзүм окуучуларым бар. Камчы жасаганда кыздарым уялат. Мен айтам, ой, уялбагыла. Бул силердин наныңар деп кызыккан балдар көп аябай. Баарына жетише албайм да азыр. Анан топто да музыкант экенсиздер. Кайсы аспапта ойнойсуз? Мен комузда ойнойм, ооз комузда ойнойм, кол ойнотуп ойнойм. Өрмөк өрөм, мындай кээде ашкабакты өстүрөм. Бул ашкабак, көрүп турсаңыздар. Ашкабакта өстүрөм биринчи. Өскөндөн кийин аккуу кылып жасап койгом да, мунучу. Анан буну краскалаганы Шайра апаларымдан Алмаш апам бар. Ошол краскалап берген да, муну ак кылып, оозун кызыл кылып,
Ал апам ушуда ойнойт. Ичинде тыйын салып коет. Шылдырак. Инструмент колдонгонго болот да. Ушинтип ойноп көрсөтөт. Ошого жасагам. Болбосо ошол эле ашкабак. Ашкабакты кургатып, анан жарма коюп ичсе болот, чөмүш катары жасап койгом да. Ысыкка туруштук бере алабы бул? Бул ысыкка туруштук берет. Себеби деген бул ашкабак такыр, башкача ашкабак. Сууну куйса деле болот. Мында бул эрип кетпейт, кап-катуу да. Эгер муну отко жаксак, кып-кызыл жанагы чоктой болуп калат. Мен анткени жагып да көрдүм муну. Жагып көргөм да атайын. Бул ашкабактын башка түрү. Уругу да башкача болот. Өзүңдүн күнүмдүк оокатың болот. Пенсияга кичине жардам болот да. Анан кийин кышкыга сактайбыз, мартка чейин барат. Балдар жейт, бала бакыра келет. Ошого көбүрүккө салып сактап коебуз. Анан бул бышкан кесекте кичине асыр дагы мана келатат, каккылчыбыз. Асыр каккыла элекпиз. Анан эми каккылабыз. Анан компот кылып кышында ичебиз. Бул апортко кирет бул дагы. Ошол биздин эмес асыркы убактылуу оокат кылып ошол. Өзүмдүн мындай жаш кесегимде эстеп жүргөн эмем бар болчу, ушундай артист көйнөк кийип, бир телевизорго чыксам деген оюм бар болчу да. Анан ошо тилегиме жеттим го деп деле ойлойм. Мен экинчи балам Жамирим айтып келет. Апа, тилегиңе жеттиң го буйруса, артист көйнөк кийип депчи. Анан дагы бир өзүм тилегим бар болчу, ошо телевизордо туруп мынтип эме тагынсам депчи. Анан Кудай тобо жакында эле 2 айдай болуп калды. Барып муну тагынып келдим. Мен ошого ыраазымын. Анан абышкам бар, абышкам экөөбүз ушундайды эметип турабыз. Бакшак карайбыз. Ылды жакады, баягда да 1 гектардай да. Чорголун эмесичи. Анан тияка да бир 30 түптөй жаңы отурусуп койдук. Булар кичине эме болуп калды. Анан тигилерге ошондой отурусуп койдук. Малинам бар. Ошолорду карайбыз. Малина көрбөйлүкпү? Жүр көрсө көрүп келели. Өзү боюн көтөрө албайт, монтип эме болот атпайбы? Жыш болупчу. Анан бышкан кесекте оор болуп жыгылып калат. Анан муну байлап койгон тергениңе жакшы болот. Мындай доги ооба, октябрга чейин. Терими июлда башталат. Июлда башталат, бул биринчиси бат эле бүтүп калат. Андан кийинкиси муну эме октябрга жери барат. Жок, анча деле кык сеппейбиз, толук эле тиги эмеде күскөн мал кичине эле сеп коебуз. Ажасында опшуп бербейм. Күскөн мал ошону көрсөтөйүнчү. Муну каяка сатасыздар? Муну чалды. Жанакындай эле алма менен кошо алып чыгам. Алманы да алып чыгам, ылды жакта клубника бар, муну да алып чыгам да. Анан кийин бир жылда эми алманы кирешет мына. аласыздар Эми анысın кээде ар кандай болуп калат. Баста жакшы эле айтып отурбайм, пенсияга кадимкидей эле жеңилдик болот. Силерге өмүргө ыраазы болуп келатабыз. Чогулганда да айтабыз. Кытерка немесине ыраазыбыз. Мына келип тартып атасыңар, көрсөтүп атасыңар. Ким билет эле бизди, эч ким билбейт болчу. Ошого 1000 мерте ыраазыбыз эле. Анан апа эме дей беришет го азыр, заман аябай. Заман жакшы болсо укмуш эле жашамакпыз, өкмөт, партия карабайт дей берет го. Сиз кандай? Мен ага туура эмес. Анткен себеби заман ордунда эле. Заман ордунда, мисалы үчүн мына чөбүң болсо өзүңдүкү, эч ким эчтеке дебейт. Малың канча мал болсо багып атабыз. Уюбуз бар, жылкыбыз бар. Баягы илгеркидей 2ден ал, же 5тен кой ал дебейт. Андан ашык. Негизгиси эле заман оң. Өзүбүздүн пейилибизди албасын. Жакшы заман.